Саламатсыздарбы. Эмеси Ошондо программасы. Жогорку кеңеш бүгүн Улуттук банк жана банк аракеттери тууралуу мыйзамга толуктоо киргизүү маселесин карап, аларды добуш берүүгө жиберди. Бирок сессия учурунда көптөгөн башка да суроо берилип, талкуу Улуттук банктын отчетуна окшошуп кетти. Банктын жетекчиси Толкунбек Абдыгуловдун пикиринде, анын банкы Борбор Азиядагы эң мыкты банктай. Бүгүнкү күнү көп мактана турган нерселер бар да. Биздики платежный система. Биздин төлөө системабыз парламент жана президенттин колдоосу менен өз алдынча болуп калыптанды жана автономиялуу иштей алат. Борбор Азияда биринчи болуп биз элге алтын сата баштадык. Насыялар боюнча үстөк пайыз 4 жылдын ичинде 1,5 эсеге төмөндөдү. Дүйнөдө кандай финансылык же башка банк кызматы болсо, биздин коммерциялык банктар ошондой тейлөөнүн баарын сунуштай алат. Практически в 1,5 раза. На сегодняшний день нету ни одной финансовой услуги, которая существует в мире и которую наши коммерческие банки не могут предоставить. Кыргыз кенинде өндүрүлгөн алтынды эмне үчүн Кыргыз банкы сатып алган эмес деген сыяктуу контуру менен байланышканда суроолор көтөрүлдү. Бирок Абдыгулов кандай болбосун суроого 1 секундага да ойлонбой жооп берип жатты. Улуттук банк чыгарган алтын Лондон биржасындагы алтындан да кымбат дегенге дагы Абдыгулов ошентип жооп берейин деди эле, бирок өзү уят болуп калды. Элге канча алтын саттыңар? Население где-то порядка 25-35 килограмм. в год. Эмнеге аз? Сколько? Канча болсо ошончо сатабыз. Продаю. У вас 1 грамм золота 30%. Силерде 1 грамм биржадагыдан 30% кымбат. Биржевой бадан 30% превышает. Вы можете попробовать купить на Сиз алтынды Лондон биржасынан сатып алып, Кыргызстанга алып келгенче бир топ чыгым болосуз. Жана анын баасы биздин баадан ашып кетет. Мы сейчас сегодня готовы вам продать. Но у нас же золото здесь. Алтынды биз өзүбүз чыгарып жатпайбызбы? Эмне үчүн алтын сатып алыш үчүн Лондонго барыш керек экен? Не должны ехать в Лондон покупать золото. Контур Голд компанияда сырттан башкаруу киргизилип, контурду улутташтыруу да маселеси чыгып жаткан мезгилде, эгер кайсы бир эл алык санкция жарыяланса, Улуттук банктын валюта коруна коркунуч түзүлүшү мүмкүн. Бирок Абдыгуловдун пикиринде, эч ким эч нерседен камсанабай эле коюш керек. Анткени өкмөт ага каршы кандай аракет көрүлсө дагы, андан валюта коруна зыян тийбейт. В соответствии с законом о национальном банке. Улуттук банк тууралуу мыйзамга ылайык өкмөттүн милдеттери боюнча Улуттук банк жооп бербейт. Ошондой эле Улуттук банктын карыздары үчүн дагы өкмөт жооптуу эмес. Ушуну менен Улуттук банктын эл аралык корлору толук корголот. Түзүлгөн келишимдер боюнча кимдир бирөө өкмөттү сотко берсе, ал доо боюнча Улуттук банк эч качан жооп бербейт. Анткени Улуттук банк мамлекеттик бюджеттен каржыланбайт. Национальный банк никогда не отвечает по искам и претензиям, предъявленным правительству. Потому что Национальный банк в соответствии с законом не финансируется из бюджета. Улуттук банк өзүн көз карандысыз жана Кыргызстандын улуттук кызыкчылыктарын коргогон уюм деп көрсөтөйүн дегени менен, контурда чыккан алтынды сатып алууга эч аракет көрбөгөнү анын Кыргызстан үчүн канчалык күйгөнүн көрсөтөт. Берсе сатып алабыз, сатып албаса сатпайбыз деген формула Улуттук банктын бул маселе боюнча канчалык кайдыгер экенин даана көрсөтөт. Мыйзам боюнча Улуттук банк Кыргыз Республикасынын ичинде өндүрүлгөн алтындын любойун сатып алабыз да. Бүгүнкү күнгө чейин биз акыркы 5 жылдын ичинде только Кумтордун алтына алган эмеспиз да. Калган Кыргыз Республикасында өндүрүлгөн алтындын баары Улуттук банк сатып алган. Эгер бул чындап эле Улуттук банктын отчету болгондо, бир топ курч суроолор берилмек, бирок айрым коррупциялык маселелер баары бир ачыкка чыгып кетти. Мындан 2 жыл мурда Улуттук банк Керемет банкты сатып алып, андан бери өз үлүшүн улам жогорулатып келатат. Бирок ал банк эмгиче имараты үчүн эбегейсиз ижара төлөп жатканы суроо жаратпай койбойт. Бирок Улуттук банк аны маселе катары да санабайт. Ошол банк банкрот болбосун үчүн Улуттук банк ага акционер болуп кирген. Банкротство банка. На сегодняшний день этот Бирок ал банк азыр ижара үчүн өзүнөн кымбат төлөйт экен. Ушул туурабы? сектора платит большие деньги. Это правильно? Урматтуу Шералы Итимбаевич, эми ал коммерциялык банктын өзүнүн иши. Алар базар баасы менен төлөйт экен. Рыночной стоимости. Байлар жана бийлер кандай болосун суроого, кандай болосун жооп бергенге көнүп алган. Ошондо саламатта калыңыздар.